Так, түзөнөбүз. Сылык мамиле жасоо менен иш алып барабыз. Баягы балдардын бүтүрүү кечелерин уюштуруп, ал жерлерге тойканаларга, кафелерге жалдашып, балдардын бүтүрүү кечелерин уюштуруп атат. Мына ошол жерде да кырсыктын алдын алуу максатында, кырсык болуп кетпеш үчүн, жаш өспүрүмдөрдүн өмүрүнө коркунуч келтирбеш үчүн ушундай рейдтик иш-чараларды өткүзүп атабыз. Жакынкы эле 25-26 июнда өспүрүм түн аталышындагы рейдтик иш-чарада өткөздүк. Ошон үчүн айтып атабыз. Азыр тез аранын ичинде, бул жерде жашынакай майрамыңыздарды өткүзүңүздөр дагы саат 10до кафелер жабылат. Мындан деле эскертилип айтылып атты, мектептен деле айтылып атты. Туура биз аны укканбыз. Анан эми мындай суу агып атса, алдагандай кырсыктар болобу, бала деген бала экен, экскурсияга чыгабыз деп деле чыгышат. Анан көрүпчү биз тынч эле ушундай жакшынакай ак сарайга отургузуп, сүйлөдү, өздөрүн ойнотуп жүрсө эле алып кетели. Эне аталар акылдашып ушул ишке келдик. Мына азыр 10до жабабыз, Кудайым буйрса кетебиз. Болом жаш өспүрүмдөр боюнча инспекциясынын улук тескөөчүсү болом, милициянын майору. Анан бүгүнкү жүргүзүп аткан иш-чара байке өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик кызмат иштери жүрөбүз. Бүгүнкү иш-чара ошол. Мына отуруп аткан отурушта эртеңки күн ошол отурганын артынан кырсык болуп кетпесин деген эле да.